Саламатсыңарбы окуучулар, биз кыргыз тили сабагын баштадык. Окуу куралдарыңарды даярдаган болсоңор, анда сабакка жакшылап көңүл бурабыз. Дептерибизди ачып, бүгүнкү күндүн числосун жазабыз. Октябрь айы бул 9 айы. 9 айынын 7-си. Бүгүнкү темабыз түшүм майрамы. Түшүм майрамы деген эмне? Күз жылдын өзүнчө бир кереметтүү маал эмеспи? Бул маалда асман көк болуп, табы кайта түшсө да, күн жаркырап тийип турат. Ал эми түнкүсүн аба салкын. Кыргыз эли күзүндө түшүм майрамын өткөрүшөт. Аны чеч кор деп аташкан. Чеч деп айрыны, кор кырманда үйүлгөн кызылды айтышкан. Мол түшүмдүн ээси баба дыйкан. Ал эми ийгиликти, жакшылыкты кыдырата дешкен. Аларга чеч-кор майрамында өткөрүлгөн ырым-жырымдарды арнашкан. Демек, түшүм майрамын балдар мурда кыргыздар чеч-кор деп аташкан экен. Балдар, бул кайсы мезгил? Балдар, силер сүрөттөн кайсы мезгилди көрүп турасыңар? Демек, сүрөттө балдар эгин жыйнап жатышат. Демек, бул кайсы мезгил? Күз мезгили. Сүрөттө кимдер тартылган? Балдар, сүрөттөн кимдерди көрүп турасыңар? Эгин эккендерди биз ким деп коебуз? Дыйкандар. Дыйкандар жана ошондой эле аларга жардам берип жүргөн окуучуларды көрүп турабыз, Алар эмне кылып жатышат? Алар түшүм жыйнап жатышат. Сабагыбызды улантабыз. Бүгүнкү сабакта биз силер менен кыргыз тилиндеги созулма үндүүлөрдү кайталайбыз. Кыргыз тилинде 6 созулма үндү бар. Созулма үндүүлөр биз үндү созуп айтышыбыз менен айтылат. Демек, алар 3 жоон үндү, 3 ичке үндү. Созулма жоон үндүүлөр А, О, У. Ал эми созулма ичке үндүүлөр Ö, Э, Ü тыбыштары. Созулма үндүүлөрдү кайталайбыз. А, О, У, Ö, Э, Ü. Кыргыз тилиндеги көптүк сандарга улануучу лар мүчөсүнүн 12 варианты бар. Алар: лар, лер, лор, лөр, дар, дер, дор, дөр, тар, тер, тор, төр. Демек, балдар, лар мүчөсү мына ушул 12 вариантта өзгөртүлүп айтылат. Мисалы: шаарлар, дептерлер, тоолор, төөлөр, кыздар, эгиндер, коёндор, гүлдөр, тар, тер, мышыктар, жемиштер, тооктор, өрдөктөр. Мисалы: жекелик санда. Бул жекелик санда турган сүрөт. Шар. Көптүк санды айтып көрөбүз. Шаарлар. Демек, лар мүчөсү уланды. Шаарлар. Демек, мына ушул мүчө уланганда кандайдыр бир зат көптүк санда экендигин көрсөтөт. Шаарлар. Дептер. Дептерлер. Лар мүчөсүнүн лер вариантында учурады. Дептерлер. Бүгүнкү сабактагы жаңы сөздөрүбүз: себеттерге. Кайталайбыз. Себеттерге. Каздык. Каздык. Ыраазы болду. Ыраазы болду. Жаңы сөздөрдү кайталап болгон болсоңор, анда бул текстти менен чогуу окугула. Сезим. Ишемби күнү ата-энем менен чоң энемдикине бардым. Чоң энем айылда жашайт. Анын чоң багы бар. Биз түшүм жыйноого жардам бердик. Себеттерге алмаларды, алмуруттарды чогулттук. Картөшкө, сабиздерди каздык. Апам буурчак тазалады. Эжем карагат терди. Чоң энем бизге
ыраазы болду. Жекшемби күнү биз түшүм майрамын өткөрдүк. Балдар келгилейби, мына ушул тексттен созулма үндү катышкан сөздөрдү таап жазабыз. Дептерибизге көнүгүүнү жазабыз. Демек, бул жерден созулма үндү катышкан сөздөр кайсы? Жыйноого, созулма о. Сөздү көчүрүп жазабыз. Жыйноого. Кийинки сөзүбүз буурчак. Буурчак. Созулма у. Андан кийинки сөзү жазгыла. Ыраазы. Ыраазы. Демек, созулма үндү катышкан мына ушул 3 сөздү таап жаздык. Бул текстти жакшылап түшүнүп болгон болсоңор, кийинки көнүгүүбүз дагы мына ушул текстке байланышкан. Каталарды таап туура жообун айткыла. Биз жогоруда окуган текст боюнча бул жерден каталарды таап көрөбүз. Ашкабактар бакта өсөт. Туурабы, катабы балдар? Албетте, туура эмес. Ашкабактар жөөктө өсөт, Ашкабактар жөөктө өсөт. А бакта алмалар, алмуруттар өсөт. Биз бурчактарды тазаладым дейт. Туурабы, туура эмеспи? Демек, бул жердеги этиш сөзгө туура эмес мүчө уланганы. Биз бурчактарды тазаладык деп айтса туура болмок. Алмаларды, алмуруттарды каздык. Туурабы, туура эмеспи? Албетте, туура эмес. Алманы жана алмурутту казбайт, аларды терет. Эжем карагаттарды тердик. Эжем карагаттарды тердик эмес, эжем карагаттарды терди дегенде туура болот, Эжем карагаттарды терди. Демек, бул сүйлөм дагы туура эмес түзүлгөн. Чоң энем айылда жашайт. Мына ушул сүйлөм туура. Чоң энем айылда жашайт. Биз бул сүйлөмдөрдү өзеки иштедик. Бүгүнкү сабактан үйгө тапшырма 4-көнүгүү сөздөрдөн туура сүйлөм түзгүлө. Силерге бир канча бул жерге сөздөр берилген. Силер мындай тапшырманы иштеп үйрөнгөнсүңөр. Демек, мына ушул ар кандай берилген сөздөрдөн туура сүйлөм түзүп жазасыңар. Мисалы, көп алдык түшүм жемиштерден биз. Бул сүйлөмдү туура сүйлөм кыла турган болсоңор, биз жемиштерден көп түшүм алдык деп жазып чыгасыңар. Кийинки сүйлөмдөрдү дагы мына ушундай аткарасыңар. Кийинки сабактарга чейин сак саламатта тургула.